Манапчылык институтун алсак, ал турсун ошо манаптардын жүрүш-турушунан бери. Кадимки эле графтарды, мисалы, Аксүйөк Түркүндөй. Манаптарды элге бүгүнкү күнгө да айтат го, манап мүнөз депчи. Анан тамак ичкени, кийим кийгени, бул маданиятты ошол мезгилде эле сиңирип беришкен да. Жүрүүчүлөр болгондо. Анан бул андан ары уланып атат да, ошо жок жерден эле пайда болуп калган жок. Ошолордун бири Шабдан Жантаев. Анда манап катары эле айтабыз да. Анан ал ошол мезгилдеги мындай өзгөрүштөрдү кыргыз элинин жакшы эл жакшылары деп айтсак болот. Кыргыз элинин бир алдыңкы катмарлары тезирээк түшүнүп, анан колдошкон да. Өздөрүнүн жанынан каражат жумшап мектептерди ачып атат. Бул Шабдан Батыр мисалы бул жөнүндө биз Айкап деген ошол мезгилде чыгып турган, казак тилинде чыгып турган журналдан окудук. Ошондо Шабдан Батыр 15.000 рубль бул өтө чоң акча. Чоң акча болгон. Чоң акча. Себеби дегенде бир койду 50 тыйынга алса болчу. Алса болот да. Анан кийин бул чоң акчасын элинен аябай мектеп ачып атпайбы? Дүрс Оронбай уулу дагы мектеп ачып атат. Анан мындан башка Канаты Бөке уулу Кочкордо, Көлдө болсо Баракан Манап деген ачып атат. Деги эле биздин кыргыздын жакшылары дагы Жалал Абад тарапта Мырзакул болуш деген ачып атат. Ошо бул бир элдин ичине мындай кеңири тараган эме болгон да. Жана Смирновдун кыргыз элин эскерген да кызык болуп атат да магачы. Себеби дейт, ушундай маалыматка суусап турган эл дейт да. Кечки мейманда тамагын ичкенден кийин элдин баары дүйнөдө эмне болуп атат деп сурам жолу жүргүзүп турчу депчи. Эсиңиздедир, Япон Орус согушунда эл кабардар болуп турган, кыргыздарга Жапон деген аттар коюлган, жана Берик Солтоновдо да бар эмеспи? Мындай айтканда эл дүйнөдө эмне болуп атат, ал караңгы эл кызыкпайт да. Тиги биздин эл сергек болуп атпайбы ошо дүйнө? Бул эми жана мектептердин ачылышы элдин аң сезиминин өзгөрүшүнө, улуттук аң сезимдин ойгонушуна алып келген да. Анан дүйнөлүк жаңылыктар, мисалы, мен дагы айткым келет, сабатсыз болуп келген десе, анча маалыматты кыргыздар каяктан билет? Ооба десеңиз. Бизде газета, журналдар, китептердин келгени жөнүндө маалыматтар аябай көп. Гезит журналдар көп чыгыптыр, далайы жабылыптыр ошолордо. Тержиман, Шура деген журнал чыгып турган Казандан, ушул келген, Айкап, Казак деген, Мола Насриддин, ушулар да азыркы күнгө чейин элдин арасында бар экен, сакталып калгандар. Ооба, жана казак акыны Ойгон казак деген ырында дагы, ошондо дагы Пишпек уездине таратууга атайын тапшырма берилип атпайбы, чабанда эскечи, тиги барып түшүндүрүлсүн, ушул китептин мазмуну, идеясы жетсин депчи. Себеби анда идеясында эмне жатат? Ойготуу элди. Элди ойготуу, илим билимге умтулалы, өнүгөлү. Түрк тилдүү элдер, мусулман элдери бир мамлекеттик дөөлөт жөнүндө ойлонолу деген милдеттер болуптур да ошондо. Ошол мезгилде мындай бир түрк тилдүү элдердин же болсо ошо мусулман калкы деп айтып коебуз. Мусулман калкы десе эле азыр элдер башкача түшүнөт да. Мындай динге аябай катуу берилип кеткен фанаттар депчи. Араб тили агесте прогресстин тили болгон. Чындыгында ошол мезгилде ошол жергиликтүү элди башка калктан айырмалаш үчүн мусулман калкы деп аташкан. Анан бул мусулман динине дагы баягы байланыштуу, бирок ошону менен бирге бир мындай иденттүүлүктүн дагы бир белгиси да. Белгилеп эметишкен. Анан сиз айткандай ошол мезгилде ар бир элде, башкырларда, татарларда, казактарда, өзбектерде чыккан эми биздин чыгыштын бир өзгөчөлүгү, чыгыш элдеринин өзгөчөлүгү ыр менен өзүнүн оюн эле. Акындардын деле бекер жерден чыгып калган жок да. Ыр менен жазышкан да. Мисалы ошол мезгилде башкырлардын агартуучусу, бул башкыр эли аябай урматтап сыйлайт. Бүгүнкү күндө ушунчалык анын жыл сайын эме Мифтахиддин Акмулла окуулары деп өткөрүп турушат да. Ушул киши ошол 19-кылымдын аягында жазганда башкырттарым окуу керек. Арабызда назандар көп окуу керек. Аңгыра айуаздан Уралдагы курккандай, эй туугандар, назанлыктан куркуу керек дейт. Надандыктан коркуш керек. Анан ошондойлорду Макжан Жумабаев деген казактын агартуучусу ал дагы карагым окуу боска жүрмө, оюнга кур каларсың, көңүл берме дейт. Биздин Кыргызстандын аймагында иштеп аткан Сабир Габдилманов деген жазып чыккан да, татар агартуучусу. Уяныңыз, кардешлерим, уяныңыз, качып кетти бакыт деген куяныңыз. Гаяр миллет күчөп кетти бу чиплектен, туяныңыз, биз да кеттик туяныңыз дейт. Ошондой бир чакырыкка үндөшкөн да.
Анан бизден құр қалған емес, қырғыздардың ішінен дагычы. Сиздин могу китепте топтолгон эмгектерчи аябай мындай диапазону кеңири экен да. Окурман бир буну окурмандын колуна жеткиргенче шашып атабыз. Сиз буну электрондук түрүндө да берсеңиз уркеш окурмандарына. Мен бир эмени айткым келет. Осунал Сыдыкулов, Кыргыздын биринчи тарыхчысы, ушул дагы элди үндөп жазган мага аябай жагат да. Билүүгө Европанын магрифатын талаптанган илимге адыл затым. Ар кыл түрдүү илимден билүү үчүн окугун колдо дөөлөт болсо күчүң деп. Мен бир изилдөөнү жүргүзүп атканда мен Европаны каяктан билет, жаңылыш жазып алдыбы. Мына бүгүнкү ошол кездеги жана жаранды коомду бир батышчылдар деп жаман көрүп атпайбы? Биздин эл каймактары ошол 19-кылым, 20-кылымдагы Кыргыздын манаптары, мыктылары деле батышты көздөп келиптир, батышкорлуктар. Ошол мезгилдеги агартуучулар улуттук баалуулуктарды сактоо менен бирге ошо адамзаттын жетишкендиктерин пайдаланыш керек деп чыгышкан. Булар өзүбүздүн баалуулуктарды сактап, бирок ошону менен бирге эле мына биз Европанын болсун, Россиянын болсун, ар бир элдин жетишкендиктерин өзүбүзгө сиңиришибиз керек. Биз үйрөнүшүбүз керек деп чакырышкан да. Бүгүнкү парламенттечи инагенти деген мыйзамдарды түртүп аткандай элечи, Кремль ошол замандан ушул күнгө чейин делечи, ошол бизди башкалар менен кызматташууга, өнөк болууга, интеграция кылууга жол бербей келатат да. Анан Алдаш Молдонун моунусу эмнени туюндурат? Маселен, бир дубанда окуган Эшкумамбет Касымбай Караколдун училиш гимназия бүтүрдай эл илимге жетпеди. Байкап көрсөм мансабы бесирликтен өтпөдү. Чоң мандемди бар да. Бул болсо ошол мезгилде орус түзем мектептеринин ачылышы жөнүндө кабар берет да. Орус түзем мектептеринде окугандар бул жөн эле мындай писарь, жазгыч эле, катчылыктан ары көткөн жок деп ары кете албайт деген. Жадид мектебинин артыкчылыгын аябай белгилешкен да. Бул жадид мектептеринде окуган балдар улуттук сезимдин ойгонушуна, улут деген ким экенин, биз улут үчүн кызмат кылалы деп, миллет, анан магрифат деген бул билим да. Анан ушундай сөздөрдү пайдаланып айтышкан. Бул жөнүндө биздин белгилүү прозаигибиз, акыныбыз, Кыргыздын алгачкы десек болот, Сыдык Карачевдин эмгектеринде аябай жакшы берилген. Эски мектеп менен жаңы мектептин айырмасы. Бул кандай? Анан орус түзем мектеби менен жадид мектебинин айырмасы. Ошондо эки жаш жигит үйлөнүүдөн качты деген аңгемесинде экөө мындай талашып тартышып, анан тиги жадид мектебинде окуган бүткөн Султан деген жигит айтат: "Эй, силер эмне орус түзем мектебин бүткөндөн кийин эмне кыласыңар? Силер падышалык бийликке эле кызмат кыласыңар, башка эч нерсе жасай албайсыңар" дейт. Тигил айтат: "Силер татарларды туурап миллетим дейсиңер, магрифат дейсиңер" деп айтат да. Биз элибиз үчүн кызмат кылып атабыз. Биз элди караңгылыктан алып чыгып, элди бир алдыңкы мамлекеттердин катарына кошолу деген оюбуз бар деген сөздөр айтылат да. Бул китебиңизде так ушуга жараша Жусуп Абдрахмановдун айтканын эскертейин да, мындай деп атат: "Мындан тышкары" дейт, "падышалык администрация жаңы усулдагы мектептерди, медреселерди панисламизм жана пантүркизм идеяларын таратуучулар деп эсептешкен. Бул маселеге белгилүү мамлекеттик ишмер Абдрахманов да өз кезегинде кайрылып мынтип жазыптыр: "Кыргыз айылдарында жаңы усулдагы, башкача айтканда табияттануу, география, тарых жана башка окутууну киргизген мектептерди борбордук Россиянын жана анын башка аймактарында уюшулган революциялык уюмдардан да аеосуз куугунтукташкан" деп жазган экен. Бул мектептерди ачканга уруксат бербей, атайын анан кийин элдер баягы өздөрүнүн наразылыктарын көрсөтүшкөн, петициялар жазышкан. Петициялар жазганда дагы ошол бизге мектепти ачканга уруксат бергиле, бизде өз эне тилибизди окуганга уруксат бергиле деген. Анан бир нече сиз тааныштыңыз болуш керек, съездерди өткөзүшкөн. Ооба, съездерди өткөрүптүр. Жетису мусулмандардын биринчи съезди деген өткөн да, бул эмедечи, Узун Агачта. Узун Агачта жана казактын белгилүү чеченин эмеде, Верный шаарында өткөн. Верный шаарында өтүп, анан ушул жерде булар резолюция кабыл алып, резолюциянын алгачкы пункттарында эле бизге мектеп ачканга уруксат бергиле, анан бияка көчүп келе жаткан переселенецтерди токтоткула деп ушундай. Жана Шабдан петициясында да ушундай. Анда да эскертилген экен. Элдин бир бирдиктүү аракети, же ушундай өтө сабаттуу жазылган кайрылуулар
Жок, бул жерден аң сезим да мындай болуп атат, саясий аң сезим башка болуп атпайбы? Колониалдык саясатка такаат берүү да, ошол петицияда көрүнүп турганда, жанагы съездерде, курултайларда ушул маселелерди. Анан мондай кайрылуулар бул мисалы администрациянын, падышалык администрацияны деле чочуткан, анан буларга аргасыз мындай жооп берүүгө аргасыз кылган да. Алар себеби дегенде булар жөн эле кайрылышкан жок, элдин атынан. Же болбосо мисалы жанагы Верныйда